Түпкү текке берилгендик, дүйнөгө ачыктык. Кыргыз жараны, өлкөнүн келечеги. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун жарлыктарын аткаруу максатында министрлер кабинетинин буйругуна ылайык 7-8-9 класстар үчүн мектеп программасына диндердин өнүгүү тарыхы жаңы предмети киргизилди. Кыргызстан өзүнүн тарыхында биринчи жолу өлкөнүн саясий туруктуу, экономикалык жактан күчтүү жана социалдык жоопкерчиликтүү мамлекет катары узак мөөнөттүү өнүгүүсү үчүн өбөлгөлөр түзүлгөн маанилүү этапта турат. Кыргызстанда бир дагы дин мамлекеттик же милдеттүү эмес. Дин жана бардык культтар мамлекеттен бөлүнгөн. Диний бирикмелердин жана дин кызматкерлеринин мамлекеттик органдардын ишине кийлигишүүсүнө тыюу салынган. Диндердин өнүгүү тарыхы предметин киргизүүнүн негизги өлгөлөрү: руханий адептик тарбиялоо, укуктук маданиятты калыптандыруу, сергек жашоо ыңгайын пропагандалоо, жарандардын динге болгон мамилесине карабастан өз ара сыйлоону, тынчтыкта жанаша жашоону, конфессиялар аралык диалогду жана диний сабырдуулукту камсыз кылуунун зарылчылыгы, радикалдык экстремисттик жана террордук уюмдардын улуттун мамлекеттүүлүгүнө жана руханиятына тийгизген терс таасирине каршы күрөшүү, жаштар арасында ар кандай укук бузуулардын алдын алуу, 21 кылымдын сынчыл ой жүгүртүү, баарлашуу, кызматташуу, чыгармачылык, функционалдык сабаттуулук жана башкалар сыяктуу маанилүү негизги көндүмдөр менен бирге. Диндердин өнүгүү тарыхы предмети сиздерде ушундай предметтик компетенцияларды калыптандырат: диний таанып билүүчүлүк, жарандык, руханий адептик. Предметтин мазмунун түзө турган линиялар: руханий адеп акылактык баалуулуктар, диний тарыхый мейкиндик, диндердин негиздерин таанып билүү. Диндердин өнүгүү тарыхы сабагында мугалимдер сиздер менен адеп акылак, руханият, алардын адамдын, үй бүлөнүн жана коомдун жашоосундагы мааниси, инсандын жан дүйнөсү, абийири, милдеттери жөнүндө айтып беришет. Сиздер дүйнөлүк диндердин ыйык китептеринде жазылган салттуу адеп акылактык осуяттардын турмуштук маанилерин билесиздер. Булар эмнелер тууралуу осуяттар? Жакындарга болгон сүйүү жөнүндө, жаман иштерди жасабоо жөнүндө, калп айтпоо, уурдабоо, өлтүрбөө жөнүндө, кайрымдуулук жана гумандуулук жөнүндө, муктаждарга жардам берүү жөнүндө, алсыздарды коргоо жөнүндө, кечиримдүү болуу жөнүндө. Булар жалпы адамзаттык адептүүлүктүн негизи жана турмуштун насааттык эрежеси болуп саналат. Анын чындыгы мурдагы көптөгөн муундардын тажрыйбасы менен далилденген. Бирок турмуштук тажрыйба көрсөткөндөй талаптагыдай тарбиянын, билимдин жана маданий деңгээлдин, турмуштук тажрыйбасынын жоктугунан кээ бир жаштар коомго жат көрүнүштөрдүн жолуна түшүп, укук бузууларга, анын ичинде экстремисттик укук бузууларга барышат. Диний экстремизмден этият болуу зарыл. Бул динге ишенбегендердин же башка диндердин өкүлдөрүнүн арасында диний ишенимди күч менен сиңирүү тажрыйбасы. Диний экстремизм фанатынын бейнеси: курмандыкка чалуучу, туннелдик кабыл алуучу, сабырдуулукту кабыл албоочу, өзүмчүл ынактык, фундаментализм, квази-динчилдик, потенциалдуу террорчу, тоталитардык секталар, экстремисттик багыттагы бирикмелер. Алар сэндвич ыкмасын колдонушат. Тагыраагы, жаңы адамды эки насаатчы менен курчап тартышат. Реалдуулуктан обочолонуу, медитация, монотондуу ырдоо жана кайталанма кыймылдар аркылуу сезим туудуруучу абалга келтиришет. Сыр төгүп мойнуна алуу аркылуу коркуу жана күнөөкөрдүк сезимдерди пайда кылышат. Эмоциялык алсыздыкка алып келишет. Үй бүлөдө ажырымдыкты пайда кылышат. Психикалык алсыздык абалына жеткиришет. Абийир эркиндиги жана дин тутуу эркиндиги заманбап коомдун негизги баалуулуктары. Диний чөйрөдөгү толеранттуулук бул башка адамдын руханий жана дүйнөгө көз караштык тандоо укугун урматтоо. Бардык салттуу диндер толеранттуулук потенциалына ээ. Ыйманга өз ыктыяр менен гана келүүгө болоорун, динге ишенгендер жана динге ишенбегендер, ар кандай диндердин өкүлдөрү азыркы коомдо тынчтыкта жанаша жашоосу керек экендигин түшүнүшөт. Социалдык тармактар окуучулар үчүн коркунучтуу жана тобокелдүү. Профайлыңызды бузуп салуудан чабуулчулар сиздин аккаунтуңузга кирүү мүмкүнчүлүгүнөн сак болуңуз. Паролду алуунун популярдуу ыкмаларын билиңиз. Алдоо ыкмасы, программалык камсыздоо ыкмалары, интернет-кафенин сыр сөздөрү, түз байланыш ыкмасы, сөздүк же кол менен сыр сөзүн түзүү, brute force ыкмасы, компьютерди талкалоо, көп убакыт сарптоо, чыныгы дүйнөдөн ажырап калуу, инсандык деградация,
социалдык байланыш көндүмдөрүн жоготуу, көз карандылыктын ыктымалдыгы, окууга жана үй тапшырмаларын аткарууга шыктануусун жоготуу, социалдык тармактардагы жана онлайн жамааттардагы экстремизм, мүмкүн болгон тобокелдиктер, мазмун, байланыш, электрондук керектөөчү. Азыркы учурда 2018-2040 жылдарга Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы ишке ашырылууда. Максаты маданий, этностук жана диний айырмачылыктарына карабастан өлкөнүн эгемендүүлүгүн жана анын бакубаттуулугун чыңдоо ниети менен бириккен Кыргызстандын жарандарынын бирдиктүү коомчулугун Кыргыз жаранын түзүү. Кыргыз жараны этностук, диний, социалдык жана аймактык таандыктыгына карабастан Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык укуктарга жана милдеттерге ээ болгон Кыргыз Республикасынын жараны. Кыргыз жараны өлкөнүн Кыргыз Республиканын аталышынан келип чыгып, бардык этностук жамааттарды этно-маданий өзгөчөлүгүн сактоо менен бириктирген жалпы жарандык иденттүүлүк болуп саналат. Кыргыз жараны жарандык өзгөчөлүктү өнүктүрүүнүн жана жайылтуунун негизги багыттары жана стратегиялык милдеттери. Кыргыз жараны жарандык иденттүүлүктүн аң сезимдүү түшүнүгүн калыптандыруу, Кыргызстан элинин биримдигин чыңдоо, толеранттуулукту арттыруу жана көп түрдүүлүктүн баалуулуктарын урматтоо, мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана жайылтуу, көп тилдүүлүктү сактоо жана өнүктүрүү, башкаруу жана чечимдерди кабыл алуу процесстерине жетүү үчүн бирдей шарттарды түзүү, саясий институттарга жана мамлекеттик бийлик органдарына ишенимди жогорулатуу. Кымбаттуу окуучулар, Кыргызстандын адептүү, чыгармачыл, компетенттүү жараны болууга умтулгула. Өлкөнүн келечеги үчүн экологияны, элдин руханий жана маданий салттарын сактоо үчүн жоопкерчиликтүү болгула. Жаңы билимдерге, сергек жашоого, прогрессивдүү руханий баалуулуктарга умтулгула.